ынтымак менен биримдиктин ордосуна айланган берекелүү Ош шаарыбызга 3020 жыл толуп олтурат. Ош шаары Борбордук Азиядагы эң байыркы шаар. Ал байыркы Рим менен жашташ. Ош татаал жана даңктуу тарыхка ээ. Ош шаарыбыз Сулайман тоосу, ак буурасы менен атактуу. Бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталган Ош кааласы бүгүн 5 октябрда өз күнүн белгилөөдө. Майрамың менен ордолуу Ош шаарым. Түлүк тур, касиеттүү Ош шаарым. Ош шаарым, мончок берметим. О жалып барат келбетиң, таппаймын сендей кут шаарды, кыдырсам дагы жер бетин. Көдөнүндө согуп турган солкулдап, Сулайман тоо оштуктардын жүрөгү, Ош шаарына тумар болуп тагылган Сулайман тоо Ош шаарынын жүрөгү. Анда эмесе ардактуу майрамдын салтанаттын катышуучулары, бүгүнкү иш-чарабызды баштайбыз. Ош Кыргызстандагы гана эмес, Борбор Азиядагы байыркы шаарлардын бири. Быйыл сүйүктүү Ош шаарыбызга 3020 жыл болуп шаар күнүн белгилеп отурабыз. Байыркы шаарыбыз эзелтен кол өнөрчүлөрдүн, соодагерлердин, усталардын жана зергерлердин башын бириктирип, берекенин, токчулуктун жергеси болуп келген. Мамлекет тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан шаарды өнүктүрүүгө аракеттер жасалып, жаңы конуштар түптөлүп, мектептер, бала бакчалар, жолдор, эс алуу жайлары курулууда. Шаардагы жеке ишкерлерибиз тарабынан ири завод фабрикалар курулуп, жумуш орундары түзүлүүдө. Буйруса, жакын арада шаарыбыздын жашоочулары үчүн жакшы шарттар түзүп берүү максатында курулуш иштери жүрүп жаткан айтылуу Акбура дарыясынын жээгиндеги ири долбоордун Рыспай Абдыкадыр көчөсүндөгү көрктөндүрүү жумуштарынын иш жүзүнө ашышына буйруса күбө болобуз. Ушул сыяктуу ири долбоорлор шаардыктар үчүн жасалат. Биз Оштун эли чоң кичине, улуу кичүү дебей, улуу мундун мурасын улантып, улуу баалуулуктарды сактап, өнүктүрүп, ар түрдүү улуттар, этностор менен ынтымакта, достукта, биримдикте шаарыбыздын өсүү өнүгүшү үчүн бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Урматтуу шаардыктар, Ош шаары Орто Азиянын каукары, маданият, өнөр билимдин ордосу экендигин күн сайын тастыктап келүүдө. Өткөн 2019 жылы Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланып, дүйнөнүн ар тарабынан коноктор келишти. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековдун катышуусунда өткөн ири салтанатыбыз дүйнө элине массалык маалымат каражаттары аркылуу чагылдырылды. Биз ойлойбуз, шаарыбыз түрк дүйнөсүнүн маданий жана материалдык көрөңгөсүн байытууга, эл аралык деңгээлде интеллектуалдык, тарыхый, соода экономикалык жаатта кызыктуу баарлашуунун аянтчасын түзүп бере алды. Буйруса, Ош шаарынын меймандос, ынтымактуу жашоочулары менен али дала ийгиликтерге жетебиз. Биздин негизги максатыбыз ата-бабаларыбыз кылымдар бою сактап калыптандырган ынтымакты жана биримдикти көздүн карегиндей сактоо. Юрий Алексеевич Заднепровский келип туруп, ушул Ош шаарынын Сулайман тоосунун капталдарынан казуу иштерин жүргүзгөндө ошол жердеги мурунку поселениядан жашаган адамдардын ошо күлдөрүнөн калдык идиш аяктарын Америкага жана Россияга жөнөткөндө ошол жактан ошол поселение болгондугун 3000 жыл болгондугун жанагы отундардан калган калдыктардан аныктап чыгышкан. Ошондуктан ошол 2000 жылы Ош шаарынын 3000 жылдыгы майрамдалып, ошондон бери
3000 жылдык майрамдалып келатат. Ош шаарына ошондон бери 20 жылдан бери майрамдап келатабыз. 3020 жылдыгын бүгүн майрамдап отурабыз. Сулайман тоодай тоосу бар. Ак бурадай таза суусу бар. Көп улуттан турган халкы бар. Ош шаарыбыздын туулган күнүн майрамын белгилеп отурабыз. Учурдан пайдаланып баарыңыздарды Ош шаарынын тургундарын, жакындан алыстан келген конокторду Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укту өкүлүнүн аппаратынын атынан жеке өзүмдүн атымдан жылуу куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой Ош шаары бул улуу жибек жолунун кесилишинде жайгашып, өзүнүн тарыхында көп тарихи окуяларды камтыган Манас бабабыздан баштап, Македонскийден баштап, Бабыр бабабыздан баштап, ошолорду эстей турган болсок, канчалык деңгээлде Ош шаарыбыздын байыркы шаар болуп, өзүнүн адамзаттын цивилизациясын өнүгүүсүнө салым кошконун баа берсек болот. Ош шаарыбыз көп улуттуу өкүлдөн туруп, кылымдар бою жашап, мына өзүнүн үрп адатын, каада салтын сактап калуу менен бир гана Орто Азияга эмес, Европага эмес, башка материктеги өлкөлөргө белгилүү байыркы улуу шаарыбыз деп айтууга толук негиз бар. Социалдык экономикалык максатынан жамбаган, таймаштарда өзүн билип кайраган. Кызык көрүп бийлик үчүн күрөштү, арнабага акыл менен жүрөктү, өктөм жашап, өлүмгө баш байлаган. Такты көксөп, кутурганды мактайсыз. Такыр тынбай, жутунганды жактайсыз. Бийлик үчүн беажалды ажалга, билип туруп, түрткөндөрдү актайсыз. Кечеге окуячы Кашкарда, көп качкындар алай карай качканда, капсалаңдуу терек даван ашканда, кандай болмок балдарыңыз сиздин да, каргашалуу кар мүрсөдө жатканда. Бүттү. Түштүм сөздөн койгон капканга. Datkam, balдар barбы сиздин көңүлдө? Албетте бар, бала кымбат өмүрдө. Эр жеткенде кандай адам болушат? Бай болушат, башы ишпейт өлүмгө. Бай болсо эле болушабы бактылуу? Керек тайып, бактын эңсеп баптыгуу. Бакты жокко, бай адамдын көңүндө. Күн бир көлсө, кабак бир көп жөкпөгөн. Күн ачыкта, ашык жайнап көппөгөн. Ар баламды адам болсун деп тилейм. Асмандаган, ак чынардай көктөгөн. Болсо дагы миңа аламат кыямат. Беренсинип бекер кылбай кыянат. Бейгүнөө бир адам канын төкпөгөн. Аттең андай болсо тууган балдарым. Кыпымдайда иште калбай арманым. Жетер элем дилдик асыл максатка. Асман менен Сулайман тоо тарапка, аякырын жалгыз калкып баратса, жетип келип, жетин албай аймалап, жел энтелейт, жел эркелейт даракка. Жел тыныгып, дарак кайра жоошудо, кылымдардан кылымдарга жаңырат, апыздайра ак буранын шоокуму. Зотолонуп Ош шаарын өсүп өнүп,
гүлдөй берген ардайым. Түбөлүктүү тур касиеттүү Ош шаары. Жабылар болсын, майрамыңыздар менен. Майрамыңыздар менен. Бүгүнкү